кездемелерди ошол Өзбекстандан, Кытайдан ошо заказ менен алып келебиз да. Көчөдө дагы бирөөлөрдүн менин ошол колуман жаралган кийимдерди кийип кетип атканын көрсөм, өзүнчө эле мындай башкача сүйүнүп калам да. Ошого болушунча кымбат эмес, арзаныраак кылганга аракет кылам. Ошо көп цехтер менен кызматташып, аларга дизайнерлик кызматымды көп көрсөтүп келгенмин. Атайын өзүңө кылайын деп идея издесең такыр чыкпайт. Анан студенттерге мындай коллекция кылабыз, мындай коллекция кылабыз деп атканда аларга аябай жакшы идеялар келет. Дизайнерлер туура эле баа коюшат негизичи. Ошондой эле коюш керек, бирок эми бул жактан да кардарларды дагы ойлоп. Биздин тарых бул сандыктын түбүндө катылган эски буюмдар эмес. Бул биздин бүгүнкү образыбыз, мүнөзүбүз жана стилибиз. Улуттук кийим заманбап шаардын ритмине кантип журулушуп кетти. Бүгүн биз салтты модага айланткан сыйкырдуу дүйнөгө баш багабыз. Биздин күнүбүз ушундай башталат. 3 күн университетте болсок, калган күндөр ушул креативный хабта күнүбүздү өткөрөбүз. Ушул жерде өзүбүздүн мындай айтканда чыгармачылык жумуштарыбызды аткарабыз да. Азыр биздин негизи жаңы бир коллекция даярдап жатабыз. Седеп стайл деген этно стилин аралаштырып, заманбап кылып коллекция кылып жатабыз. Бизде азыркы учурда саламатсыңар кыздар? Жакшысыңарбы? Биздин азыр учурда Ош технологиялык университеттен практиканттар бар, бул практикант кыздар. Азыркы учурда биз бир проект аткарып жатабыз, мына Седеп стайл деген проект. Бул жерде мына Европа биримдиги тарабынан аткарып, ошо аялдар тынчтык банкы деп өзүбүз баягы этно от идеи до бизнеса деп ошол чапан, сумка, баш кийимдердин коллекциясын түзүп, ошол жакында жакшы көргөзмө уюштурабыз деген ниеттерибиз бар да. Ар бир тегиш бул байланыш. Муундардын ортосундагы көпүрө мен үчүн этно стиль жөн эле кооздук эмес, заманбап айымдын ички эркиндигин жана тереңдигин көрсөтүү. Биз жибек менен кийизди, байыркы ою менен заманбап лекаларды бириктирип, жаңы формаларды издейбиз деген каарман Гүлнур Исраилованын тандап алган багыты да элибиздин улуу тарыхы менен тыгыз байланышта. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мындай чапандар, кыска чапандарыбыз бар, мындай узун чапандар, белдиктер, белдемчилер. Негизи азыркы брендтин мындай айтканда өзгөчөлүгү бул мурда кыргыздар эзелтеден колдонуп келген манат, кыжым кездемелерди көбүрөөк колдоном. Андан сырткары мен өзүм лейлектик болгон үчүн ошол баткен саймаларына көбүрөөк басым жасайм да. Ошол саймаларды стилдештирип, мындай өзгөчө мындай жаңы азыркы учурга шайкеш келтирип, ушундай чапандарга түшкөнгө аракет кылам да. Мына кыжымды өзү базарда көп түстөрүн алайын десең өтө мындай
ачык түстөрү көп болот да. Анан атайын мына түсүн Өзбекстандан ошо 1000 метр боетуп, заказ менен боетуп, көп кездемелерди ошол Өзбекстандан, Кытайдан ошо заказ менен алып келебиз да. Анан бул кымбат кездемелердин мындай бир дагы мындай кичинекей кыркындысын таштагыңда келбейт да, таза болгон үчүнчү. Анан ошону да анан биз сөзсүз мындай аксессуарларда, жана баш кийимдерде, сумкаларда кыркындыларын колдонобуз да. Анан мен өзүм баягы конструкцияны да үйрөнүп атып, конструкцияны көп аркасынан иштеп, мен көбүрөөк ушундай мындай цельнокроенный рукав деп коет, ошондой рукав мындай бүтүн бычылган жең деп коет да, ошондой жеңдерди аябай жактырам да. Мындай. Бул ушул чапаныбыз аябай жакшы сатылып атат. Өзүбүздүн мындай туруктуу кардарларыбыз бар. Ошол Instagram аркылуу дагы көп кардарларыбыз ушул чалып келишет. Бул мына немебиз аябай мындай айтканда кардарлардын арасында тренд болду десем болот да. Атайын мындай таар стилин колдонуп, мындай эмеле курларыбыз бар. Буга дагы атайын Ига мода деп. Ига деген бул Исраилова Гүлнур Абдыхапызовна. Анан мода деп атайын брендтин атын ошентип атаганмын. Жана бул курларга дагы ошентип жаздырганбыз да. Атайын заказ мененчи. Туруктуу эмебиз бар. Үйдө жасап бере турган эжелер бар. Ошолор бизге ушундай курларды токуп келип беришет. Брендовый деп. Мындай бул дагы ушу кыргыз улуттук мындай айтсам кол өнөрчүлүгүнө кирет да. Буларды биз анан ошол эмелерибизге бул этно чапандар эмес, негизи классикалык кийимдер менен дагы ушинтип байлап кийип кете берсе болот да. Ал эми кадимки джинсы менен айкалышкан жеңил чапан. Бул эркиндик. Шаар ичиндеги сейилдөөгө, достор менен жолугушууга эң сонун чечим. Бирок мындагы өзгөчөлүк анын курак жана сайма менен кооздолушу. Мунун баары чебер айымдын кол эмгеги. Бул дагы өзүнчө башкача неме менен. Негизи мындай кыргыз улуттук, бирок мындай өтө жанагындай мындай кандай десем экен, азыркы учурга мындай классикалык жана күнүмдүк кийгенге дагы жакшы. Андан сырткары мондой белдиктерибиз бар. Азыр аябай бул дагы мода болуп жатат. Жаштар, өзгөчө жаштар аябай кийип атышат да. Ошондой мындай курларыбыз. Ушул жакшы сатылып аткан буюмдарыбыз ушул. Биз көрүп турган бул чыптамалар кадимки баш кийимдер, заманбап жашоо шартына, стилге жуурулушуп көркүнө чыгып турат. Караңызчы, катардагы кеңсе кийими назик чыптама менен кандай гана көркүнө чыкты. Бул жумуш жолугушууларына өзүнө ишеним тартуулган стиль экени көрүнүп турат. Демек, маанилүү иш-чара жолугушууларда дагы улуттук кол өнөрчүлүгүбүздү кеңири даңазалоо үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөр. Бул жагыбыз мындай айтканда мурун чоң цех иштетчүмүн. Көп санда цех шырылган кемзирлерди тигип сатчумун, бирок мындай кийин бара-бара өзүмдүн брендимди көбүрөөк өнүктүрөйүн, анан мындай айтканда көп санда чыгарсаң мындай эмеси жок болуп калат экен. Бездушный деп коебу, ошондой болуп калат экен. Көбүрөөк мындай колдун жанагы жылуулугу берилбей калат экен деп, анан көбүрөөк мындай өзүмдүн мындай коллекцияларды көбүрөөк убакыт бөлө баштадым да. Гүлнур Исраилованын колунан жаралган модалуу кийимдер, кол баштыктар жана башка көптөгөн буюм тайымдар мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш-чараларда көргөзмөгө алып чыгылып, эл сынына коюлуп келет. Ар бир жасалган буюмдарында кыргыз кол өнөрчүлүгү, маданияты, тарыхы көрүнүп турат.
аябай көп ойлондум да. Мен менен саналаш болуп жүргөн дизайнер досторум бар. Аябай алдыга озуп кетишти. Мындай айтканда жакшы Кыргызстандын мен деген этно дизайнерлери болуп кетишти. Бирок мен да ойлодум да, мен дагы ушул брендке көбүрөөк убакыт коротуп, өнүктүрүп, жайылтып кылсамбы деп көп ойлондум. Бирок мен таразаладым да, кайсы жаат мага көбүрөөк жагат депчи. Анан мен өзүмдү биринчи эле орунда мугалим катары көрө алдым да. Себеби студенттерге үйрөтүп жатып, студенттерге билим берип жатып, мен изденип, жана өзүмө дагы мындай идеялар студенттерге үйрөтүп жатып аябай көп келет экен деп, ушул бул брендти дагы негизи студенттерге үлгү болоюн деп эле негиздегенмин да, негизичи. Ушуга көбүрөөк мага ушу мугалим болгон жакыныраак. Атайын өзүңө кылайын деп идея издесең такыр чыкпайт. Анан студенттерге мындай коллекция кылабыз деп атканда аларга аябай жакшы идеялар келет да. Ошол көп дүйнөлүк практикада да ушундай эмне үчүн мындай болот деп мен да издеп көрсөм, дүйнөлүк практикада дагы көп дизайнерлер ошондой экен да. Өзүнүн брендин кылганда эчтеке кыла албайт экен, бирок мындай айтканда башка бир брендтерге атайын дизайнер болуп иштегенде аябай жакшы чыгармачылык ийгиликтерге жетишет экен да. Жылына бир 2-3 чоң мода көргөзмөлөрүнө катышабыз. Өзүм мурун улуттук кийимдер анча мындай жакшы деңгээлде мындай кандай десем экен, колго алынбайт эле да. Бирок акыркы убактарда мамлекеттик деңгээлде аябай жакшы колдоно баштады да. Колдой башташты. Мамлекеттик деңгээлде жана көчмөндөр оюндары, той аштар, мамлекеттик деңгээлдеги той аштар болуп жатты. Ошондо сөзсүз түрдө этно кийим менен Ош шаарында кандай гана мыйман келбесин, ушул костюмдарыбыз менен, ушул мына баш кийимдерибиз менен, жанагы нан менен, борсок менен ушул баш кийимдерди кийип кыздар тосуп алышат да. Ошол баардык кол жумуш негизи жакшы бааланыш керек да. Бир жагынан кардарларды дагы ойлойсуң да, алар дагы баардыгы кийсин, баардыгы колдонсун деген эки тараза болуп калат да. Анан негизи кайсы бир кардардан сурасак, өзүбүздүн брендтерди, өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан брендтерди колдойн деп алайын дейсиң, бирок алайын десең эле $1000 андай жогору чапчыйт экен баалары деп калат да. Ошол сөз дагы мага аябай таасир берет да. Мындай көчөдө дагы бирөөлөрдүн менин ошол колуман жаралган кийимдерди кийип кетип атканын көрсөм, өзүнчө эле мындай башкача сүйүнүп калам да. Ошого болушунча кымбат эмес, арзаныраак кылганга аракет кылам. Бирок мындай кездемелерден эч аянбайм да. Кездемелерди болушунча ошол кымбат кездемелерден кылып, анан баасын дагы өтө жогору койбогонго аракет кылам. Бирок эми биз ар түрдүү окуулардан өттүк да, жана себестой эмес, өздүк баасын балоо, жана ар кандай расходторду чыгарып, негизи ошол дизайнерлер туура эле баа коюшат негизичи. Ошондой эле коюш керек, бирок эми бул жактан да кардарларды дагы ойлоп, айтканда 100% эл болсо, 90% эл мындай айтканда андай кымбат баалуу кийимдерди алып кие алышпайт да. Анан андай учурларда көбүрөөк биз прокатка дагы сунуштайбыз. Кээ бирде айтабыз, ушул мына кийимди алып алсаңыз, күнүмдүк кийимиңизге дагы, той аштарга деле, жумушка деле кийсеңиз болот, көчөгө деле кийсеңиз болот деп жакшы мындай эмебизди айтсак, анан сунуштарыбызды айтсак, анан ыраазы болушуп, анан сатып алышат да. Улуттук кийим кийүү үчүн маанилүү бир себепти издөөнүн кереги жок. Биздин кийимдер элибиздин тамыры. Ал эми тамыры терең дарак бийик өсөт. Кыргыздын стили түбөлүктүү модада болуусу үчүн ар бирибиздин кошкон салымыбыз маанилүү.